Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчукту кабыл алды. Ал өлкөгө соода-экономикалык, илимий, техникалык жана маданий-гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынына катышууга делегацияны баштап келген. Кыргыз-Россия эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун, анын ичинде Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында кызматташуунун азыркы абалын жана келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууга көрсөткөн колдоосу, гуманитардык жардамы жана орто жана чакан бизнести колдоо үчүн Евразиялык фонддун линиясы менен 100 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү жеңилдетилген насыя бөлгөндүгү үчүн Россия тарапка дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирди. Бишкек-Ош автожолунун 117-километринде Honda Fit унаасы жол кырсыгына кабылып күйүп кетти. Окуя 21-октябрда орун алган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Кырсыктан 2 адам жабыркап, аларды өтүп бараткан жарандар куткарып калышканын тартылган видео тасмадан көрүүгө болот. Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде коронавирус менен 71 адам катталды. Республикалык штабтын маалыматы боюнча эң көп учур Баткенде аныкталды. Жалпы катталгандардын саны 45 542ге жетти. Учурда ооруканаларда 545 бейтап дарыланып жатат. Үй шартындагы дарыланууда 1791 адам бар. Акыркы суткада илдеттен каза болгондор жок. COVID-19 вирусунан көз жумгандардын жалпы саны 1063 адамды түздү. 1 сутка ичинде Чүй облусунда 1 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Үй карантининде дарыланып жаткан 20 мед кызматкер да сакайды. COVID-19 илдетинен 114 адам сакайды. Кыргызстанда коронавирустан айыккандардын саны 41 796га жетти. Бишкекте тергөө абагында баңгизат алып кирүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматынан билдиришет. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарындагы СИЗО-1-дин ыкчам кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө мекеменин аймагына баңгизаттарды алып кирүү боюнча 2 фактыны алдын алышкан. Болжол менен саат 10:30 чамасында номер 1 тергөө изоляторунда кармалган жарандардын тамак-аш азыктарын кабыл алуу блогунда Чүй облусунун 1986 жылы туулган жараны жана 1992 жылы туулган жаран айыпталуучу адамга азык-түлүк алып келген. Тинтүү учурунда буюмдардын ичинен болжол менен салмагы 13 граммды түзгөн полиэтилен баштыктарында оролгон белгилүү бир кара куурай жыты бар заты табылган. Бул факт кылмыштардын жана жосунсуз жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө кызматы тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүүдө. 21-22 сентябрь күндөрү Бишкек шаарынын Газпром Кыргызстан мектебинде видео көзөмөлдөө менен онлайн режимде жогорку класстын окуучулары арасында математика боюнча дүйнөлүк олимпиада өтүп жатат. Олимпиада жыл сайын ар кайсы өлкөлөрдө өткөрүлүп, ага 5 континенттен 100дөн ашык өлкө катышат. Олимпиада эл аралык математикалык олимпиадалык кеңештин ыйгарым укуктуу өкүлү Медуэк Кунгожинин байкоочулугунун астында өткөрүлүүдө. 61 эл аралык математикалык олимпиада сентябрь айында Санкт-Петербург шаарында өтмөк, бирок пандемияга байланыштуу аралыктан өткөрүлүп, ар бир катышуучу берилген тапшырмаларды өз өлкөсүндө онлайн түрдө аткаруу шарты коюлган.